Контрас. Басмасы болмаса. Мына ушундай көтөрүңкү маанайда президент Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарын шаарындагы тийиштүү кызматтын кезектеги жаңыланган Нарын башкармалыгынын административдик имаратын ачуу аземине катышты. Сөз Кыргыз Республикасынын президенти, Кыргызстан Куралдуу күчтөрүнүн баш колбашчысы урматтуу Садыр Кожоевичке. Башкармалыктын аталган имараты 1988 жылы курулуп, жараксыз абалга кептелген. 2023 жылдын июнь айында капиталдык оңдоп түзөө иштери башталып, толугу менен жаңыланды. Албетте мындай шарттар өлкө коопсуздугун камсыздоочу чекистердин ишмердүүлүгүн жакшыртууга багытталганын президент Садыр Жапаров өз сөзүндө белгиледи. Ошондой эле мамлекет башчысы 20 декабрь коопсуздук кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен дагы бир ирет куттуктады. Ең алды улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин күнү кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Сиздердин жигердүү жана кесипкөй аракетиңиздердин натыйжасында мамлекеттик жана коомдук институттардын туруктуу иштөөсү камсыз болуп, элибиздин жаратмандык эмгек менен алектенүүсүнө шарт түзүлдү. Учурда мамлекет тарабынан коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин кызматтык дагы, социалдык дагы шарттарын жакшыртуу багытында бир топ иштерди жасоого үлгүрдүк. УКМКнын Нарын облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери аймактагы укуктук тартипти орнотууда. Ар кандай мыйзамсыз иш-аракеттерди бөгөттөөдө салымы чоң экени айтылды. Андыктан президент мамлекет тарабынан аларга ар тараптуу колдоо көрсөтүү зарылдыгына токтолду. Бул башкармалыктын кызматкерлери Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон кийин Кытай мамлекети менен чек ара сызыгын тактоодо, аны коргоодо өз милдеттерин татыктуу аткарып келе жатасыздар. Ошону менен бирге өлкөбүздө болуп келаткан ар кайсы коомдук саясий учурларда, облустагы абалды турукташтырууда, диний экстремисттик чакырыктарга каршы күрөшүүдө, коррупцияга бөгөт коюуда чоң жетишкендиктерге жетишти. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Нарын башкармалыгынын имаратына ошол 35 жылдан бери бир да жолу капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлбөптүр. Нарын облусунун башкы башкармалыгын материалдык техникалык базасын жакшыртуу жана кызматкерлердин ишине тиешелүү шарттарды түзүп берүү максатында генерал-лейтенант Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичтин демилгеси менен демөөрчүлөр тартылып, бул имаратты короо жайын кошо толугу менен оңдоп түзөөнү колго алганбыз. Аны менен катар Жапаров Нарын облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасындагы Тору-Карт 2 көзөмөл өткөрүү пунктун ачканын да белгилеп өттү. Буга чейин аталган бекетте объекттер ыңгайсыз жайгашып, реконструкциялоого муктаж болгон. Жыйынтыгында аталган комплекс оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, бир эле учурда 6 транспорт каражатына карата бажы көзөмөлү жүргүзүлүшү мүмкүндүгү маалымдалды. Мына ушундай шарты оор аймакка курулган Тору-Карт 2 өткөрүү пункту толугу менен бардык шарттарга ылайык келгидей салынып, анда кызмат кылгандар үчүн жылытуу системасына чейин алмаштырылып, жаңыртылып, шарт түзүлүп берилди. 50-60 градуска чейин төмөн түшкөн суукта бажыдан өтө турган унааларды таразага тартып, кароодон өткөрүүчү жайдагы жылууланган дубалдар менен тосмолонду. Андан соң президент Садыр Жапаров оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн имараттын ички шарттары менен таанышып чыкты. Мында кызматкерлердин иштөөсүнө жана ден соолугун чыңдоосуна, спорт менен машыгуусуна да керектүү шарттар каралыптыр. Башкармалыктын имараты жалпы 3 кабаттуу болуп, жер тилкесинин жалпы аянты 1 гектарга жакын. Имараттын аянты болсо 2000 чарчы метрди түзөт. Аны менен катар кошумча курулган кызматтык имараттардын аянты 500 чарчы метрди камтыйт. Ошондой эле 2000 чарчы метрди түзгөн жайкы спорт аянтчалары да оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн.
Не керек енді мындан башка? Кандай условия керек дагысы? Условия Белгилей кетсек, 1991 Кыргыз СССРнин мамлекеттик коопсуздук комитетинин Ысык Көл облусунун башкармалыгынын астындагы Нарын шаардык бөлүмү жоюлуп, УКМКнын Нарын облустук башкармалыгы түзүлгөн. Гүлдана Момунова, Майрамбек Абдибейлал уулу, Регион телеканалы, Нарын облусу.